бүгүнкү алыш күрөшүн жакшы, таза өткөрүшкө мен дагы сиздерге ишенип кошулуп кетем. Урматтуу калай калк, бүгүнкү кыргыз эл баатыры Абсамат Масалиевдин элесине арналган эл аралык гран-при мелдешин ачык деп жарыялайм. Кыргыз өкмөтүнө караштуу Жаштар жана дене тарбия агенттигинин директору Аманкулов Канат Мазашевдин атынан баарыңыздарга ийгилик каалап, ушу алыш белбөө күрөшү жакшы өтүшүнө мен чоң тилектешмин. Алыш белбөө күрөшү Кудай буйруса Кыргыз элинде чоң азыркы улуттук оюндардын алдыңкы ордунда турат. Буга себеп мына биздин алыш белбөө күрөшү дүйнө жүзүндө, Азияда жогорку орундарга ушу биздин балбандар таанытып атат. Негизгисин айтсам, жакын арада эле болуп өткөн Ашкабад Азиялык оюндарында биздин алыш белбөө күрөшүнүн балбандары ушу улуттук оюндар боюнча 4 алтын алып, жогорку деңгээлге алып, Кыргыз мамлекетинин желегин дүйнө жүзүнө таанытты. Кудай буйруса биздин ушу ар бир мамлекет дүйнө жүзүндө өзүнүн улуттук оюндарын ушу олимпиадалык оюндарына киргизейин деген ниеттери чоң. Ошого байланыштуу биздин дагы мүмкүнчүлүгүбүз, биздин дагы азыр тилегибиз бар. Кудай буйруса ушу 2018-жылы өтө турган Индонезияда азиатскалык оюндарда биздин балбандарыбыз ошордо сыналып, эгер ошордо мамлекеттик, ошордо эл аралык федерациялар колдоп берсе, биздин алыш белбөө күрөшү Кудай буйруса олимпиадага кирет деген ниеттебиз. Азыркы Казакстандан, Өзбекстандан жана Тажикстандан 3 мамлекеттен келишти балбандар. Балбандардын саны 200дөн ашуун балбандар катышып жатышат азыр. Бул мелдеш азыр уже 5-чи жолу өткөрүп жатабыз Абсамат Масалиевдин турнирин. Жылдан жылга аябай бул турнир өсүп жанагы аябай чоң масштабта өтүп жатат. Анткени быйыл көп байкадык, бизде кыздардан көп аябай кыздар көп катышып жатышат. Буюрса жакшы барлыгы. Негизи бүт болгон спортсмендер 180 жакын спортчу балбандарыбыз катышып атат. Негизи мына бүгүнкү көрүп аткандай балдарыбыз, кыздарыбыздан 4 салмак балдар, 3 салмак кыздар күрөшүп атат. Салмак мелдештер жакшы өтүп атат, жогорку деңгээлде өтүп атат. Мен буга ошол эле Кыргыз өкмөтүнө караштуу Жаштар жана дене тарбия агенттигинин директору Аманкулов Канат Мазашевге чоң ыраазычылык билдирем. Ошондой эле ушу Абсамат Масалиевдин баласы Искак Абсаматовичке чоң ыраазычылык билдирем. Ушундай жаш муундарды колдоп, ушу биздин улуттук оюндарыбызды, улуттук оюндардын ичинен алыш белбөө күрөшүн колдоп атканына мен миң ирет ыраазымын. Себеби азыркы жашоодо жаш муундарыбызды ушу спортко мындай үгүттөбөсөк, азыркы убакта өзүңүздөр көрүп атасыздар, көп жаш балдарыбыз ар кандай башка бир интернетке, дагы башка эмелерге кызыгышып атат. Ошон үчүн биздин ушу жогорку кызматта иштеген депутаттарыбыз ушу негизи көп мелдештерди өткөзүп турса, биздин жаш муундарыбызды ошо спортко кызыгат эле деген оюм бар да.